Ассаламу алейкум. Бүгүн биз Кыргызстандын эң жогорку даражалуу адамдарынын жыргал жашоосу жана миллиондогон чыгымдары тууралуу айтып беребиз. Анда баштайлы. Экономикасы энчирилген эл 2 жылдан бери Садыр Жапаровдун кымбат баалуу кийимдерине суктанып, байкоо салып турушту. Ал эле эмес, эки жакка чыгуу үчүн ижара акысы асман чапчыган жеке бизнес класстагы учактарды көрүп, таң беришкендей болду. Буга мисал катары футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаттын финалын айта алабыз. Биз декабрь айында үйлүктөө жүргүзүп жатып, бизнес класстагы жеке учактар менен жалгыз гана Садыр Жапаров жүрбөстүгүн биле алдык. Көрсө, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы Embraer Legacy 600 бизнес джет менен ноябрь айында Японияга барган. Учактын ижара акысы дээрлик 10 миллион сом болоорун биле алдык. Ооба, өз көзүңүз менен көрдүңүз. Комфорт учактарда жүрүү жагынан Акылбек Жапаров президенттен кем калбайт бекен? Жада калса, кийген курткаларынан да экинчи Жапаров, биринчи Жапаровтан ашса ашат, бирок артта калбайт. Ишенбей жатасызбы? Анда мен сизге далилдеп берем. 19 январь күнү Акылбек Жапаров Жалал-Абад облусундагы Нур акционердик коомуна барган. Эми ошол жерге кийип барган курткасына көңүл буруңуз. Биз интернеттен так эле ушундай куртканы таптык. Болгону өңү бир аз башка. Бул бренд деп саналган Италиянын Müller фирмасына таандык кийим экен. Россиянын интернет дүкөндөрүндө мындай курткалардын баасы 160 000 рубль деп турат. Ал эми фирманын жеке веб-сайтында 1715 евро деп көрсөтүлгөн. Эгер биздин акча менен санай турган болсок, 161 000 сом болот. Биз көрсөткөн бул Жапаровдун биринчи жана акыркы курткасы эмес. Мындан башка дагы кышкы кийимдерине көңүлүңүздөрдү бургум келет. Өкмөттүн сайтына баш багып жатып, Акылбек Жапаровдун Токтогул ГЭСинин иши менен таанышып жүргөнүн көрүп алдык. Эми андагы кийип турган курткасына маани бериңиздер. Лора пьяна. Какая Лора пьяна? Я тебе отвечаю, родной, Лора пьяна это. Какая Лора? Ооба, бул Лора пьяна. Баасы 941 000 рубль турат. Биздин акчага которгондо 1 миллион 173 000 сом. Эске сала кетейин, Садыр Жапаровдун да дал ушундай курткасы бар. Буга байланыштуу менин суроом: кимисинин кийингенин кимиси туурайт. Жыйынтыктап айтканда, Акылбек Жапаровдун жогоруда көрсөтүлгөн эки күрмөсүнүн баасын кошуп эсептегенибизде 1 миллион 334 000 сомду түздү. Албетте, жасалма эмес түп нускасында болсо. Бирок чын эле анын мындай кымбат баалуу кийимдерди сатып алууга чамасы жетеби? Келгиле, анын 2021 жылдагы киреше декларациясын карап көрөлү. Анын 1 жылдык кирешеси 1 миллион сом деп көрсөтүлгөн. Ошондо ал орточо эсеп менен 1 айда 83 000 сом табат. Эми караңыздар. Лора Пьянадан бир куртка сатып алганга анын 1 жылдык кирешеси жетпейт экен. Аны алыш үчүн ал эч нерсе чыгым кылбай 1 жыл жана 2 ай иштеши керек болуп калат. Башкача айтканда, тамак ашка да акча коротпошу керек болот. Же министрлер кабинетинин башчысы 2022 жылга карата кирешесин көбөйттү эле. Жапаров 2021 жылдагы декларациясында кирешесинен тышкары 77 чарчы метр батыры бар экенин көрсөткөн. Башка таптакыр эч нерсеси жок. Башкача айтканда, анын жакын туугандарынын бизнеси да, үйү да, жери да, унаасы да жок экен. Буга ишенсе болобу? Ушул жерден бир далил көрсөтүп кетейин. Адилет министрлигинин сайтында Акылбек Жапаровдун жубайы Анара Жапарова Alma Agro компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири деп көрсөтүлгөн. Өткөн жылы ушул компания мамлекетке дээрлик 5 миллион сомго жакын салык төккөн. Эми Кыргыз Республикасынын салык кодекси менен таанышалы. 107 берене мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген жеке жактар бирдиктүү салык декларациясын берүүсүнүн өзгөчөлүктөрү так жазылган. Анда ушул берененин күчү саясий, атайын мамлекеттик кызмат ордун
ээлеген адамдарга да колдонулат деп көрсөтүлгөн. Бул болсо укук бузуулар жөнүндө кодекс 438-берененин 2-пунктунда мындай деп жазылат. Мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлерге мүлк жана кирешелер жөнүндө декларацияны туура эмес же толук эмес маалыматтар менен берүү жеке адамдарга, кызмат адамдарына 50 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Болгону 5000 сом айып. Мына ушундай. Соңку убакта бийликтеги төрөлдөр тарифтерди көтөрүү керектигин айтып жатышат. 20 январь күнү Акылбек Жапаров шаар тургундары 1000 литр суу үчүн 5 сом 38 тыйын төлөп жатканын айтты. Ал эми анын өздүк наркы 7 сом 70 тыйын деп жатат. Садыр Жапаров болсо электр энергиянын баасын 77 тыйындан 1 сомго көтөрүү зарыл экендигин билдирди. Эске сала кетейин, 24 январь күнү Фактчек KG сайты материал жарыялады. Анда Садыр Жапаров өзүнүн декларациясында аялынын бизнеси тууралуу эч нерсе көрсөткөн эмес деп жазылган. Эл башкарган адамдар мамлекеттик төлөмдөрдү көтөрүүнү сунуштап, салыктарды өз убагында төлөп, мыйзамдарды бузбоого чакырат. Бирок ошол эле учурда алар декларациясында бизнестер жана жакындарынын мүлкүн жашырып, мындай чиновниктердин кийимдери 100 000 деген акча турарын көрдүңүз да. Негизи жогорку мамлекеттик кызматтарда иштеген чиновниктер декларацияны эмнеге толтурат? Анткени алардын байлык мүлктөрү тууралуу маалыматтар ачык болууга тийиш. Антпесе алар элдин эсебинен ар кайсы күмөндүү методдорду колдонуп, мыйзамсыз иш аракеттерге баруусу мүмкүн. Эгер алар декларациясында кандайдыр бир мүлктөрүн жашырган болсо, анда чиновникти мыйзам алдында жоопко тартууга болот. Сиз кандай деп ойлойсуз? Комментарий калтырыңыз. Сиздер менен мен Актылек Капаров болдум. Көрүшкөнчө.